Assalamu alaikum, urmatlı bizden kanalın görüşçüleri, urmatlı dostlar. Bugün 25 iyul 2020 yıl günkü 6 gün subota. Men bugün konteyner yüklep жатабыз. Ушул алдыңыздарда көрүп турган машиналар бүгүн жүктөлөт достор. Bu videonun ayağına çeyin görüp turuңуздар. Бұл машиналар сатыла турган машиналар бар арасында. Алчылар болсо тандап алсаңыздар болот. Мен сіздерге көрініп тұрған Ваевтен баштайын. Мұның жылы 2014 рестайлинг. Алдында туманниктері дағымда ұзын. Негізі бұл таксиде жүрген машиналар. Açık ile söz. Üstündегі чашкасын алып, üstünde тешигин жаматып, içine Android монитор қойып, жана башка сыртын полировать еттирип койдук достор. Мына дөңгөлөктөрү болсо жаңы, дискалары болсо мындай кооз титановый дискада. Повторитель пауэрлайтингтер бар. Мен сіздерге сырттарын бір сыра көрсөткөндөн анан ичин көрсөтөйүн. Анча-мынча бамперлеринде чийилген жерлери бар достор. Аркасында камерасы бар. Жана аркасында парктроник датчиги. Бул капталынан көрүнүшү достор. Бардыгы жакшы болгону. Мына окшогон анча-мынча парктурунда чийилген жерлери бар. Достор, бул LPI, LPG 5-ci поколениядагы газ достор. Бул 5-ci поколениядагы газ, эч кандай бензин куюлбайт. Газ 75-80 литр бак. Полный электропакет, электрозеркало достор. Кыскача мен сіздерге тааныштырып өтөйүн. Алчу кишиге түшүнүктүү болсун. 2014 достор. Электрический сиденье достор. Көрөтасыздар, кожасында эч кандай жыртылган жерлери жок, эзилген жери жок, баары жакшы. Подушка безопасности достор, мультируль, Android монитор коюлган, Android монитор. Бул аркасын көргөзчү камерасы. Жана башка азырда кыскача көргөзөм. Жана алдыңкы сиденьясы подогрев сиденье. Абдув сиденье достор, жүргүнчү отура турган жактында подогрев сиденьясы бар. 6 ступенечный автомат коробка, бул жактары подстаканник, калган жактарын өзүңүздөр билесиздер. Панелинде эч кандай тешиктери жок, бардыгы жакшы. Достор, мунун пробегинде көрсөтүп кетейин, сиздерге жакшы көрүнбөйт болуш керек. 201 миң монитору бар, аркасын көргөзчү камерасы. Мен азыр сиздерге аркасындагы тартып көргөзүп коеюн достор. Мына сиздерге жакшы көрүнбөйт болуш керек. Күнгө чагылышып, аркасын көргөзүп атат камерасы. Достор, bunun подогревтерин дагы сиздерге иштетип көргөзүп коеюн. Азыр эле көрсөтүп өттүм. Абдув сиденье, подогрев сиденье болот да достор. Мына көрдүңүздөрбү? Ушундай. Бул көпчүлүк Ваевтерде мындай комплектация жок. Эми достор, мен сиздерге бунун баасын айта кетейин. Калган жактары түшүнүктүү болду окшойт. Мунун баасы $2300 Кореядагы баасы. Бул Android монитор коюлган, полировка болгон, крышасы жамалган, подогрев сиденье, абдув сиденье, вентиляция сиденье, электрический ушуларды эске алганда бул бир аз кымбатыраак. $2300 Кореядагы баасы $1870. Адашып кеттим, $1870 растаможкасы болот. $2000 жол киреси болот. Кимде ким алчу болсо, ошо бизге кайрылсаңыздар жөнөтүп беребиз. Андан кийинки эле машинаны сразу эле мен көрсөтүп өтөйүн достор. Бул K5, Россияда бул Optima, аркасында парктроник датчиги K5 жана камера задний вида. Бул эч кандай айырмасы жок, баардыгы ушундай жасалган достор. Бул дагы мына үстү жасалып, полировка болуп, мунун жанагы наклейкалары сыйрылган. Бул дагы полный электропакет достор. Складывание зеркаласы бар. Электрический сиденье, жылы болсо 2014. Сиденьясында эч кандай жыртылган жерлери жок. Болгону бир аз химическа керек. Подогрев сиденьясы бар, подстаканник. Муну дагы мен жакшылап сиздерге отуруп көргөзүп коеюн. Мына достор, мен сиздерге алысырактан көргөзөйүн. Кондиционер иштейт, печкасы дагы иштейт. Жана ошондой эле мониторундагы азыр сизге көргөзүп коеюн. Монитордун өзүнөн десем. Мына достор, бул сенсорный экран, управлениясы сенсордан болот бардыгы. Мультируль достор, бул жактан башкарасыздар. Подушка безопасности, бул жактан клип көрсөңүздөр же болбосо кино көрсөңүздөр дагы болот. Ушуна достор, бул подогрев сиденье, 6 ступка автомат, бул жагында кармашкалар коюлган. Бунун пробеги дагы 200 миң тегерегинде, 181 миң. Подушка безопасности бар. Бардык тарабында сиздерге кыскача көрсөтүп өттүм достор. Эми бунун мен алды тарабын көргөзөйүн дагы, повторитель поворотника. Мына достор, мен сиздерге алды тарабын көрсөтүп туруп, бир сыйра андан кийин мунун баасын айтайын. Мунун Кореядагы баасы $3200 достор. Android монитор коюлуп, үстүлөрү жамалып, полировка болуп, бир сыйра тазалап койгондон кийин баасы $3200. $1870 растаможкасы $2000 жол киреси болот достор.
бүгүн буюрса жүктөлүп жатат. Кимде ким ушундай К5 алам деген болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге ушул машинаны жөнөтүп беребиз. Ошондой эле достор, мына 2016-га 17-жылкы Spark автоунааны сиздерге көргөзөйүн. Мына достор, мокрый асфальт. Бул жаңы кузов. Алдында туманниктери, алдыңкы мындай облицовкалары, негеле тегеле түзүлүштөрү башкачараак. Бул Spark 3 деп коебу. Ушундай бизде ат коюша берет экен. Дөңгөлөктөрү да жаңы. Өзүнүн штатный дискасы. Chevrolet Spark'тын размери болсо 165-ге 65-14. Повторитель поворотниктери дагы бар. Бул 2016-га 17 достор. Өткөндө 16-17 десем айтат. Неге 16-17 депчи? Документте 17 достор. Мунун чыгарылган жылы 16 конец. Мунун баасын сразу айта кетейин достор. Ушунда сүйлөп адашып да кетесиң да. $3100 Кореяда басы, $1000 жол киреси, $1100 растаможкасы болот. $1100 бирдеке доллар. Ал жерде өзүнүн дагы тыйындары бар. Ушундай достор, кимге ким Spark алчулар болсо, анда бизге кайрылсаңыздар, ушул Spark'ты сиздерге жөнөтүп беребиз. Мен эми ички тарабында бир сыйра көргөзүп коеюн достор. Полный электропакет, электрозеркало, мындан аркага кылса складывание зеркала, алдага кылса управление. Асты болсо палас, кожаный салон, подлокотники бар. Мына достор, 2016 мына жерде турат, сиздерге жакшы көрүнбөй атат болуш керек. Подушка безопасности, мультируль достор. Бул жагын көрсөңүздөр, подогрев сиденья, 5-ступенечный автомат коробка, USB, бул жагында перекрутитель, жана алдында видео регистраторун көрүп атасыздар, жана өзүнүн штатный мындай радиосу. Азыр мен сиздерге мунун пробегин дагы мында көрсөтүп коеюн достор. Мына 120 219 пробег, подушка безопасности. Иштерин дагы бир сыйра сиздерге көрсөтүп коеюн. Арка тарабында ичи аябай палит экен, болгону жууп тазалап химистика керек. Мына эшиги мол жагынан ачылат, эки эшикти деп ойлоп калышпасын. Аркасынан 3 киши отуруучу орундук бар. Аркасынан бул сиденья бир аз алдыга жылат, аркасы кенен эле. Достор, бул бир объем бензин, бул эч кандай газ эмес, бензин, бир объем бензин. Бул жагында запаска турбайт негизи билесиздер, бул насос, аварийный знак жана башка күлүштөрү. Ушундай достор, өзүңүздөр кааласаңыздар запаска салып алсаңыздар дагы болот. Ушундай болгон Spark автоунаасы. Кимде ким алчу болсо, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Эми ушуга улай эле достор, мен мына аркада турган LF 2015-жылкы бул дагы сатылат достор. Бул дагы сатылат. Мунун дагы баасын айта кетейин. Мына достор, серебристый цветтеги LF автоунаасы. LF 2015 заводской газ, бул дагы такси, бул дагы жасалган. Болгону крылосунун мына жеринде бир аз гана иши бар, калган жактары бардыгы таптаза, родной краска, родной пробег, урулган детальдер, алмашкан детальдер жок. Достор, бунун сразу эле мен бир сыйра көргөзүп туруп, анча-мынча мындай чийилген, мына окшогон мелке чийилген жерлери бар. Аларын эске албаганда бардыгы тегиз. Мына карасаңыздар, бир аз жаракка кетип калыптыр, калган жактары жакшы. Аркасында парктроник жана камерасы бар. Сыртынан бир сыйра көрдүңүздөр. Эми достор, бу ала турган адам көргүсү келет да. Анан жөнө диванда жатып алып, албай эле басын айт дегендер үчүн эмес. Электропакет, электрозеркало, складывание зеркала достор. Электрический сиденья достор көрүп атасыздар. Жыл болсо 2015 мына көрүп атасыздар. Сиденьянын абалы дагы жакшы, эч кандай жыртылган жерлери жок. Эми бул машинаны дагы сиздерге кененирээк тааныштырайын. Мына достор, Android монитор коюлган, Bluetooth достор, жана YouTube көрсөңүздөр болот, видео жана музыка окусаңыздар болот. Бул аркасын көргөзүүчү камера, мына көрүп атасыздар. Бул мына жака кылсаңыздар, бул жактан башкарабыз, бир аз жазындасы ысып кетчү болсо сиденьяны муздата турган вентиляция обдув сиденья. Бул кышындасы болсо ысыта турган, эми аны жакшы билесиздер. Кондиционер бар достор. Мен сиздерге азыр бул жака басып, бул ушундай көргөзүп коеюн, кандай тунук көргөзүп атканын аябай сонун. Пробегин да көрсөтө кетейин. 221 000 пробег, оригинал пробег достор, мен болгонун көргөзүп койдум сиздерге. Сиденьялары дагы жакшы. Болгону бир сыйра жууп тазалаш керек. Аркасын дагы сиздерге бир тартып көргөзүп коеюн достор. Арка жагы дагы ушундай таза. Мына ушу аркасынан дагы бир сиздерге кеңирээк кадр.
Мына достор, болгонун болгондой айтып деп көргөздүк. Баасы 3700, 2000 жол кире, 2000 растаможкасы болот достор. Ушундай. Кошкондо $7700 сиздерге барып түшөт Кыргызстанга. Өзүңүздөр оформление кылып аласыздар. Эми ушул эле улай дагы бир жүктөлүп аткан санатаны тартып коюун тура көрдүк биз дагы. Бул сатылып кеткен туугандар, бул сатылып кеткен. Бул мындан эч айырмасы жок. Эко бирдей, мында эле жылы 15, мында эле жылы пробектери деле ушундай эле болгону бул жасалган жок. Үстүндө чашкасы бар, наклейкалары ушул турган боюнча клиенттин калоосу менен ушул боюнча эле калды. Бул сатылып кетти. Мунун баасын айтпай эле койлу. Достор, бул аманат. Ошон үчүн бул көрдүңүздөр 2015 мында эле жылы. Ички салондагы азыр мен сиздерге бир сыйра көргөзүп коюн. Сырткы тарабын бир кыса көргөзгөндөн кийин эч кандай бул азыркы көргөзгөн элефтен айырмасы жок достор. Худду ушундай эле мунун дагы көрүп атасыздар, мунун дагы мына Android монитору бар достор, вентиляциясы бар, подогревы бар, мультируль, бардыгы ушундай эле. Эч кандай бул жагында кармашкасы мындай болуп жабылат. Мен азыр сиздерге bunun dağı nimesini görgözeyim. Video'ga anda жүрөтүн. Мына достор, бул сенсорный экран. Өзүңүздөр көргөндө, мына көрүнүп атат болуш керек. Бир аз күнгө чагылышып атат. Bluetooth бар достор, Facebook бар экен, Google бар экен достор. Play Store бар экен, жана башка мына сенсорный экран. Телевизор, ТВ бар экен ал жанында. YouTube турат мында достор. Азыр мен сиздерге клип коюп берейин бир. Мына көрүнүп атат. Мына аркасындагы камерасы күнгө чагылышып жакшы көрүнүп атат. Ушундай достор, бул ошол алган клиенттин машинасы, калгандары сатылат. Мына достор, биздин видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Азыр биз муну жүктөйбүз. Жүктөп аткан туурасында да кыскача кадр кылабыз. Антан видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Алчулар болсо кайрылсаңыздар, ушул машиналарды сиздерге жөнөтүп беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Мына достор, да буйруса жүктөштү баштадык. Мына биринчи жанагы башында чашкасы турган элеф дискаларына мындай резина өткөрүп койдук. Дискаларын кыйып кетпеш үчүн резина өткөрүп койдук. Эч жери чечилген жок. Ушул бойдон жүктөлөт. Өдөөсүнө чашкасын алып, мындай жумшак матрастын материалын жаап койдук. Эчтеке болбойт буйруса. Азыр дөңгөлөктөрү да чечилген жок. Түшүрүп туруп эле ушундай минип кете берет. Азыр буйруса, эң биринчи кирип өдөгө илинет насып болсо. Мен мешайт болсом мындай турайын. Аркарактан сиздерге көргөзүп. Мына буйруса өдө жака илинет. Мына достор, алды жагын кирип көргөзүп коюн. Алды жагынан караңгы болуп жакшы көрүнбөйт экен. Мына буйруса азыр тростор менен өдөгө тартып илинет дагы бул жагына. Жип менен ылдыйды көздөй тартып коебуз. Тросторго ар бир дискага шланга өткөрүп койдук. Дискаларды кыйып кетпеш үчүн, из түшүп калбасын үчүн. Астына, бунун астына K5'ti киргизебиз буйруса. Андан кийин Spark кирет, андан кийин 2 вайф. Ушундай достор, мына көрүп атасыздар. Азыр бул эч дөңгөлөктөрү да чечилбестен жүктөлдү. Мындай буйруса бул экинчи машина жүктөлгөн атат, экинчисине K5 кирет. Мына көрдүңүздөр, бул алдына бир машина жүктөлдү. Андан астына кире турган машина арканга бир багажниги стоптор менен чечилет. Болгону. Баллондору чечилет, дөңгөлөктөрү. Себебинде bunun arkasına Spark kelep tiyip kalbastığı için. Mına dostlar, döngölöktөр çeçilген atat, arkankı bagajnik çeçilген. Hazır men sizlerge aldыңкы машинанын жүктөлгөнүн bir sıra көрсөтүп коюн. Кандай жүктөлгөнүн көрдүңүздөр, дөңгөлөктөр даже чечилген жок. Ылдыйга жип менен тартып байланды. Өдөөсүнө эки жактан трос. Эки жакка трос тартылып. Астына мындай балка коюлду. Кардына, курсагына деп койлу. Мына жагы дагы астына жип менен тартып, өдөөсү трос менен тартып жүктөлдү достор. Арка жагын өтөйүн. Бул жагында мына көрдүңүздөр.
Мына достор, силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен фонарик менен көрсөтүп коеюн. Аркасында контейнер менен машинанын ортолугу 1,5 метр месте калат экен. 1,5 метр месте. Көрдүңүздөр, эч кандай эч жери тийбейт. 1,5 метр месте калды. Мына көрдүңүздөр. Ушундай достор, асты болсо, мына асты жагы, бул жагына азыр машина кирет. Бул жака азыр К5 кирет. Мына ал жакта турган К5. Мындай болгон калың поролон алдына жабылат. Бул жана машинанын астына кирет азыр. Пеш дөңгөлөктөрү менен гана арканкы багажниги, арканкы столу чечилет. Мына достор, ичине салып коебуз. Ичинде шуруптары бардыгы ичинде болгону. Мындай кылып туруп, бул жерге тартып байлап коюш керек. Алдыңкы, арканкы ушундай көрүнүштө шулуунча жүктөлөт. Дөңгөлөктөрү бир багажниге чечилет. Калганынын бардыгы өз-өзүнүн ордунда. Арка тарабына дагы мындай поролон аркасына коюп, көрдүңүздөр, арка тарабынан ушундай болуп жүктөлөт достор. Азыр мунун дөңгөлөктөрүн чыгарабыз дагы, ичине материал салып туруп, салонго салып коебуз. Салонго усталарга мындай керектүү буюм. Мына көрүп атасыздар, мына бул мык, кадимки мык. Мына компрессор менен атат. Муну усталар өзү жакшы билет болуш керек. Азыр ушул мык менен мындай кылып туруп атат. Мындай кылып туруп атат азыр. Көрдүңүздөр? Мына мык уже кирип калды. Мына ал жагына чыгып калды. Жерге полго какчуу же болбосо ДСП, ДВП кага турган ушундай аппараттарга заказ кылсаңыздар дагы компрессор менен иштей турган жөнөтүп беребиз достор. Убакыттан пайдаланып айта кетейин. Мына достор, кататты алып кирип жөнөдү, көтөрүп алып. Азыр алып кирип астына туура ошол элефтин астына алып кирет. Мына достор, К5 астыга кирди. Мен азыр көрсөтө кете турган нерсе, мына жерде караңгы болуп да көрүнбөй калат экен. Мен мына жактан көргөзөйүн. Мына көрдүңүздөрбү, мындай жанагы жыгачтарды коюп туруп, треугольниктерди коюп туруп, жанагы азыркы жанагы компрессор менен мык кагып астыга байлап коет. Мына астыга кагып коет, кыскасы. Мына достор, үстү тийбейт, асты тийбейт. Аралыгында канча гана месте калып атат. Көрдүңүздөр? Бул мына бул страховка өзүңүздөр байкагандай. Асты көтөрүп турат. Кокус трос үзүлүп кетчи болсо деген мына кагып атат буюрса. Анал жакта жанагы компрессор менен алдыларын капталын кетпей турган, астын алдыга, аркага кетпей турган кылып кагып атат. Мына достор, азыр 3-чү болду. Мына Spark кирет. Бул жана өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2016-17. Азыр мунун дагы арканкы багажниги, стоп бампер, алдыңкы капот, бампер чечилет. Дагы ортого асылат. Мына туугандар, андай кылбаса бир аз урулуп калыш ыктымалы бар. Ошондуктан ушулардын бардыгын чечип, ичине жайгаштырып коебуз. Барганда ушундай салып алат. Болттарын, саморездердин бардыгын бардачокко салып коебуз. Мына Spark'тын алдыңкы дөңгөлөктөрү чечилди, капоттору чечилди, арканкы дөңгөлөк чечилбейт. Арканкы алдыңкы бампер, капот, багаж бардыгы ичинде, фарлары бардыгы ичинде. Ичине салынды. Азыр мына буюрса Spark'ты жүктөп атабыз. Ушундай болуп жүктөлөт. Мына достор, 4-чү машина жүктөлүп атат. Бул Ваев жана көргөн. Мунун
арканкы багажниги стоптору чечилет жана алдыңкы бампери чечилет. Алдыңкы бампери чечилип туруп өдөгө асылат. Мына жерге көрөсүздөр. Мына жерге өдөгө асылат дагы. Мына жанагы спарк. Мына жерге асылат. Мындан кийин астына элеф ушул боюнча кирет. Дөңгөлөктөрү чечип туруп эле алып кирип коебуз, Кудай буйрса. Мына буйрса 4-чү машина Ваев аркасы чечилип, алдыңкы бамперлери чечилип, ичине салып койдук. Салонго дөңгөлөктөрү чечилген жок, фаралар чечилген жок. Эки алдыңкы бампер чечилди болгону. Фараны да чечиптир. Байкабай калтырым чечкени да ушул жерде туруп. Дискаларына мындай резиналарды кийдирип койдук. Мына алды чечилди, бул өдөгө илине. Ушул боюнча кирип нарара калат окшойт. Жакын болгон жок. Ишлебе. Көрдүңүздөр, азыр көтөрөт. Азыр көтөрүп ушул жерге акыркы элеф кирет. Мына Кудай буйрса акыркы 5-чи машина жүктөлүп атат, тугандар. Элеф саната жана көргөн сатылып турган машина ушул астына кирет. Балону эле чечилди. Калганы эчтеке чечилген жок. Буферлер да чечилген жок. Аккумуляторун үзүп койдук болгону. Сантиметр. Тугандар азыр бир аз көтөрүп түртүп коет ичкериге. Oldu hadi. Oldu naramayın. Götür. O numara bizden götür. Dostlar. Gördünüzler. 7 santimetrede üstündeki maşina men bunun ortasında şunda 7 santimetrede mesте kaladı. Анан алдыңкы машинанын фарасын, бамперин чечип койдук. Бул ушундай жабыла тургандай кылып. Шуна достор, Кудай буйрса, мунун азыр астына жанагы треугольник жыгачтардан кагып койгон болсок, ушун менен бүттү буйрса бүгүнкү погрузка. Бүгүн 25 июлдагы погрузкабыз аяктады достор. Эмдиги жума буйрса портерлерди, бонголорду, корейский ополовкаларды жүктөйбүз. Заказ кылчулар болсо кайрылсаңыздар болот. Биздин номерлер описанияда. Биздин видеолорду акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар демекчибиз. Ассаламу алейкум.